Айыл чарбасы өлкөнүн эң маанилүү тармактарынын сапашында. Айыл чарбасындагы жагдайга карап мамлекеттин азык-түлүк коопсуздугу аныкталат. Акыркы жылдары өлкө бардык тармактарда жагымдуу, көзгө көрүнөрлүк өзгөрүүлөргө карай багыт алды. Анын катарында айыл чарбасы дагы буга чейин болуп көрбөгөндөй өсүшкө чыгып, жаңыланууларга кадам шилтеди. 2025-жылы 10 БДР БСРдин курулушу бүтүп ишке берилди. 12 объектиде курулуш иштери, 29 объектиде долбоорлоо иштери жүрүүдө. 430 чакырымга жакын каналдар, 302 гидротехникалык курулмалар, 123 суу өлчөөчү посттор, 91 насостук станциялар, 156 насостук агрегаттар оңдолду жана тазаланды. 9 насостук агрегат алмашты. 53,5 километр коллектордук дренаждык система тазаланды. Тамчылатып жамгырлатып сугаруу жалпы 8365 гектар аянтта орнотулду. Анын ичинен 1702 гектар мамлекеттик жерлерге жана 6663 гектар жеке менчик фермерлердин жерлери болуп эсептелет. 1155 суу скважиналарынын ичинен 30 калыбына келтирилди. Бетон полотносун чыгаруучу заводдун курулушу башталды. 2025-жылы 500 000 квадрат метр каналга бетон полотносун орнотуу иштери жүрүп жатат. Калкты таза суу менен камсыздоодо 85 айылда курулуш иштери жүрүп, 2025-жыл ичинде 60 айылды таза суу менен камсыздоо иштери бүтөт. Дыйкан фермерлерди сапаттуу көчөт менен камсыздоодо 2025-жылы 12 миллион 152 миң көчөттөр даярдалды. Бул 2024-жылга салыштырганда 3 эсеге көп. Мунун натыйжасында көчөттү импорттоо азайды. 22 көчөт питомниктери түзүлдү. Үрөнчүлүк жана питомниктерди өнүктүрүү долбоору аркылуу 100 миллион сом өлчөмүндө 3% жеңилдетилген кредиттер 5 жылга үрөнчүлүк чарбаларга жана питомниктерге бериле баштады. Ал эле эмес, эгемендүү Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу 40 тонна беденин үрөнү Россия Федерациясына жана 1,6 тонна ашкабактын үрөнү Японияга экспортталды. Ал эми той даярдоо максатында сорго өсүмдүгүнүн судан гибридин өлкөбүздүн аймактарына жайылтуу иштери жүрүүдө. Бул өсүмдүк гектарынан 100 тонна жашыл масса берет. Жогорку кирешелүү ферулат дары өсүмдүгүн өстүрүүнү аймактарда жайылтуу жүргүзүлүп жатат. Бул дары өсүмдүгүнүн 1 килограмм смоласы $200 Кытайга, Индияга экспорттоо иштери жүргүзүлүүдө. Ошону менен бирге Кыргызстанда биринчи жолу Баткен облусуна мандарин, апельсин, кумкуат сыяктуу цитрус өсүмдүктөрү өстүрүлө баштады. Кунарсыз жайыттардын деградациясын азайтуу максатында 251,5 тонна жайыт чөптөрүнүн жана экспорттын үрөндөрү 42 миллион 252 миң сомго сатылып алынып, бүгүнкү күндө 14,938 гектар жайыт жерлерине 224 тонна 311 килограмм үрөндөр себилди. Министрликтин ишмердүүлүгүндө бул жылы биринчи жолу ири мүйүздүү малды жасалма уруктандыруу үчүн 60 миллион 836 миң сом бөлүнүп, асыл тукум букалардын 270 миң доза уругу алынып, техник ассиминаторлорго бекер таратылып жатат. 160 комплект жасалма уруктандыруу шаймандары техник ассиминаторлорго берилди. 8 өндүргүч букаларды сатып алуу жүрүүдө. Асыл тукум бодомалды сатып алуу үчүн асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү долбоору аркылуу 1 миллиард 849 миллион сом жеңилдетилген 3% кредиттер 5 жылга берилүүдө. Ветеринардык жардам көрсөтүү, профилактикалык жана дарылоо иш-чараларын жүргүзүү максатында ветеринардык кызматка 40 Нива кызматтык автоунаасы берилди. Ал эми суу ресурстары кызматына өткөн жылдын октябрь айында президенттин тапшырмасына ылайык 1 миллиард сомго жана ушул жылдын август айында дагы 17 атайын техника тапшырылды. 2024-жылы август айынан бери 30 ишкана ишке кирип, анын ичинен 2 соода логистикалык борбор жана 3 ишкана модернизациядан өттү. 2025-жылы август айына чейин 28 ишкана ишке кирип, анын ичинен 1 соода логистикалык борбору жана жыл аягына чейин 35 ишкана ишке берилери пландалууда. Аны менен бирге 68 айыл чарба кооперативи жаңы түзүлүп, алардын жалпы саны 813 болду. 7 МТС уюшулду. Алардын бири мамлекеттик, 2 муниципалдык, 4 жеке менчик, 3 миллиард 327 миллион сом кайра иштетүү ишканаларына жана 17 кластердик бирикмелерге 6% жеңилдетилген кредиттер 5 жылга КПК долбоору аркылуу 1251 субъектке берилди. Айыл чарба тармагын жана кайра иштетүү өнөр жайын өнүктүрүү үчүн 98 долбоор ишке ашырылып жатат. Азыркы учурда 60тан ашуун Кыргызстандын айыл чарба продукциялары дүйнөнүн 80ден ашык өлкөлөрүнө экспорттолуп жатат. Продукцияны экспорттоо үчүн ЕАЭС өлкөлөрүнүн реестрине 462 ишкана, Кытай реестрине 37 ишкана, Өзбекстан реестрине 45, Турция реестрине 12 ишкана катталып, өзүнүн продукцияларын тышкы рыноктарга сатып жатышат. Көпчүлүк өсүмдүктөрдү жыйноо иши 2024-жылга караганда тезирээк жүрүп жатат. Рекордтук кукуруза бул өсүмдүк болуп көрбөгөндөй түшүмдүүлүктү көрсөтүүдө. Жашылчалардын, картошканын жана бакча өсүмдүктөрүнүн жалпы түшүмү айтарлыктай көбөйдү. Республиканын калкы негизги тамак аш азыктарынын 6 түрү: сүт, эт, картошка, жашылча, кумшекер, жумуртка менен камсыздалды.